Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учурча көрсөтүүсү анын алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы кооптуу жана жооптуу тармак деп аталат. Бүгүн жалпы эле ушул бул тармакта ийгиликтер жана кемчиликтер жана өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча кенен талкуу жасайбыз. Алгач студиянын коноктору менен тааныштыра кетсем, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев, ошондой эле Эмирлан Кылычбеков, өрт көзөмөлдүгү боюнча башкармалыгынын кызматкери. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, студияга куш келипсиздер. Алгач бүгүнкү күндө мынакей шаарыбызды, Борбор калааны көптүшкө салып жаткан өрт коопсуздугу маселеси жалпы эле жана ошондой эле ушул өрт коопсуздук тармагында кызматта эмгектенип жаткан жалпы эле ушул тармак боюнча сүйлөшөбүз жана андай эмгектенип жаткан эмгекчилер боюнча ушул тармак реформага муктажбы дегеле ушул боюнча талкуу жүргүзмөкчүбүз. Бообек мырза, биринчи суроону сизге бергим келип турат. Алгач ушу өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүнкү күнгө чейинки абалы анча деле жакшы эмес, көңүл жылытарлык эмес. Бул тармак башка тармактарда эле реформага муктажбы? Бүгүнкү күндө кандай иш аракеттерди көрүп жатасыздар? Эмне жумуштун үстүндө иштеп жатасыздар? Кеңири токтоло кетсеңиз. Эми мен иштегениме Кудай буйруса бир 100 жылдын чукул убактысы өттү. 3 ай аралык. 3 ай аралык. Ошондо эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул өкмөттүн бир бөлүгү. Бир мамлекет аппаратынын бул бир өзгөчө иштеген бир бөлүгү да. Буну биз өзүнчө карай албайбыз. Бул сөзсүз тыгыз мамлекеттик орган деп эсептейбиз, баарыбыз билебиз. Ошондуктан кайсы акыбалда азыр мамлекет турса, ошондой эле акыбалда өзгөчө кырдаалдар министрлиги да турган. Мен муну ошо октябрь айындагы моментке айтайын да, такалайын. Себеби дегенде октябрь айында канчалык оор акыбал, канчалык кризистик акыбалда биздин жалпы мамлекетибиз турган болсо, экономика жагынан, политический жагынан жана башка жактарынан турган болсо, кудду ошондой акыбалда өзгөчө кырдаалдар министрлигин дагы менин колума түштү. Бул себептердин аябай көп себептери бар. Мен бирок өзүнчө бир бөлүп кетет элем. Бул основной себеп, мен ойлойм, мамлекеттик органдардын иштеген себеби бул каражаттын жетишпегендиги. Каражаттык жетишпегендиги. Буну каражатты кандай чечсе болот? Буну эки жолу бар. Же өзүң акчаны таап туруп өзүң иштетүү, кошумча бюджетке, кошумча дагы бюджеттин акчасын иштетип, же болсо толук эле эчтемке кылбай туруп, жалкоонун методун алып туруп эле бюджеттин акчасына ишенип жатып алуу. То есть бюджеттен акча келсе иштейм, келбесе иштебейм деген. Ушу октябрь айына келген өзгөчө кырдаалдар министринин акыбалы как раз ушундай состоянияга келип калыптыр да. МЧСтин толугу менен бюджетке таянып, ар бир структурасы, ар бир жараны, ар бир сотрудники толугу менен только бюджеттин акчасына таянып, бюджетте акча болсо бар, жок болсо жок деген эле ишин жүргүзүп калыптыр. Предварительный анализ кылып көрсөк, 5 жылдын ичинде, бул менин өзүм жеке оюм эмес, бул мен берген тапшырма боюнча жумушчулардын немеси, жыйынтыгы. 5 жылдын ичинде өзгөчө кырдаалдар министрлигин жок деп эсептесек болмок эле. Если бы могу азыркы саясатты, азыркы өзгөрүштү киргизбесек. Мен ойлойм, бул 5 жыл өзүбүздүн министрликке ала турган болсок, башка министрликтерге мен неме кылбайм, но биздики ошондой. Кандай состояние бул, эмне деген? Өзгөчө кырдаал министрлигинин эң күчү, эң өзүнүн көргөзө турган иштери бул техникалар аркылуу. Техника и плюс персонал. Техниканын акыбалы. Если буга чейин МЧС өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түшө турган акчалары өзүнчө хозрасчетный предприятиялар дегендер бар эле. Алар өздөрү иштеп, өздөрү акчаны таап, өздөрү тапкан акчаны кайра эле министрликке салып, ошо менен оборот кылчу. Ал эми көп
бюджетке тең эле эмес, өзгөчө кырдаал министрлигинин бюджетине тең эмес, но бирок алар кыйлап бизге пайда кылчу. Бул кандай ишканалар? Авиационный предприятие деген бизде ишкана бар. Бул дагы кайсы ишкана? Северный центр деген ишкана бар. Бул түндүк боюнча эң күчтүү, эң мындай күчү келе турган центрибиз бар эле. Түштүк центрибиз бар эле. Жана ар бир областтарда жайгашкан өзүнчө өздөрүнүн ПМО деп коебуз, кичинекей строительный компанияларыбыз, мамлекеттик строительный компанияларыбыз бар эле. Мен келген убакка түндүк центрибиз толук талкаланып, азыркы күндө пайдап келбестен 88 миллион сом карыз болуп отурат. Авиационный предприятиябыз болгон бир жалгыз бир вертолетубуз бар эле, ону толугу менен жеткизип, азыр болсо эчтемкеси жок, анын учагын жараксыздык болуп 78 миллион сом карыз болуп отурат. Бул аябай мамлекетке керектүү, мамлекетке түштүрө турган ишканалар эле. Башкаларын айтпай коеюн, башкаларынын дагы жаны зорго кыбырап турат. Соцфонддун, налоговойдун алдына карыз болуп, азыр согласно закону о закупках даже тендерге катышканга мүмкүнчүлүгү жок, күчү жок болуп отурушат. Техникаларын баарын бир точкага үйүп, бир точканы түштүк жака жайгаштырып, аны болсо толугу менен бюджетке отургузуп коюптур. Техникаларын бюджетке отуруздук дегени, бул значит күйүүчү майдан баштап тетиктерине чейин, механизаторлоруна чейин толук значит камсыздоо, каражаттын камсыздоо жагын бул мамлекет өзүнүн мойнуна алыш керек. Бирок мамлекеттин азыр деңгээлин азыр эмес, октябрда биз көрүп атканбыз. Ошого жараша ошондой эле техниканын толук уюмдары ошондой состояние болуп турган. То есть тетиктерге берилген акча жок, алар оңдолгон эмес. 40% жараксыздан чыккан. Мындай мисалы табигый жагынан же башка жагынан кырсыктар келе турган болсо, бизде эсептелүү техникалар болгон. Болгону бир 1-2 точканы ахват кылышыбыз мүмкүн эле, бирок 4-5 точканы иштете алабыз деген мүмкүнчүлүк уже калбай калган да. Ошого мен ойлойм, вот биз эми сиз реформа тууралуу деп айтып атпайсызбы? Реформа тууралуу биз кандай көрдүк? Биз биринчиден мына каражаттын жолдорун издедик. Мисалы, ошо эле Россиянын опытын алсак, Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул эң күчтүү министрликтин бири Российской Федерацияда. Бул оснащениясы, самолет, учактар тууралуу, адамдарынан, техника жагынан, оргтехник баарын жагынан бул күчтүүлөрдүн бирин министрлик болуп эсептелет. Бирок ага карабастан онун бюджеттен сарпталган акчасы эң төмөн башка министрликтерге караганда. То есть мен ойлойм, алар эң туура кадамды көрүштү, что өздөрү акча тапканга, өздөрүн кажылаганга, өздөрүнүн проблемасын толугу менен, хотя бы толугу менен болбосо дагы көп иштерин өздөрү менен чечкенге. Мен ойлойм, бул кадам эң туура деп ойлоймун. Азыркы мезгилде ошо глубокий анализдердин негизинде биз азыр ошого жараша реформаларды жүргүзүп атабыз. Эң биринчиден биз хозрасчетный предприятиялардын күчүн күчөтүп атабыз. Аларга жардам берип, мамлекеттик алдында карыз, соцфонд, госналоговый жагынан карыздардан кутулганга аракеттерди көрүп атабыз. Авиационный предприятиянын көтөрө турган жолдорун таап туруп ошо боюнча жылып атабыз. Кудай буйруса, азыр биздин өкмөтүбүз куралып, жакшы жардам көргөзүп атат. СТРЧСтин жумуштары, бул аерде 4 козголгон иштери бар. 88 миллион, онун ичинде мошенничество, хищение жана башка иштери бар. Ал боюнча да биз өзүнчө жумуштарды жүргүзүп, азыр толугу менен ишке салалы деп атабыз. МЧСтин жумуштарына мен ойлойм, бул не только өкмөт көзөмөлдө турат, бул элдин да көзөмөлдө турат. Чоң рахмат. Боюк мырза, азыр сиз айтып берген мынакей бир нече мүчүлүштүктөрдү же болбосо мышыгыйлай турган абалга эле келип калды деген сыяктуу өңүт айтып жатасыз. Чындыгында эми ушул күндө негизинен ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигин оңдоп түзүп, кайра калыбына келтирсе болот, бирок ага чейин бир топ убакыт керек деле турабы? Туура.
Чоң рахмат. Биз урматтуу телекөрүүчүлөр 0312 56 56 72 телефон номерине чалып бизге түз эфирге байланышып, сизди кызыктыра турган суроолор болсо берсеңиз болот. Биз бүгүн өрт коопсуздугу боюнча дагы талкуу жүргүзөбүз, сөз кылмакчыбыз. Мирлан мырза, айтсаңыз, негизи эле ушул экология техникалык инспекциясы өрттүн алдын алуу үчүн кандай иш аракеттерди көрүп жатат? Иш аракеттер. Өрт деген бул тилсиз жоо да. Тилсиз жоо, ал жоого биз дайым даяр болушубуз керек. Ал баланча жерден баланча убакта чыгам деп эч качан айтып келбейт. Ал жоо тилсиз жоо, мындайча айтканда дайым даяр болуш үчүн кандай биздин мындайча айтканда жалпак тил менен элементарный эрежебизди сактап жүрүш керек. Күнүнө ал эмнеден башталат? Биздин ушу балдарга берип көрсөткөн тарбиядан башталат да. Ушу бала, кичинекей бала кандайдыр бир шалаакылык кылып атса, шереңки менен ойноп атса, ошону тарбиялап, ал менен кандайдыр бир кагып силикпей, жөнөкөй жалпак тил менен мындай эскертүү мамиле кылып, ага анын зыяндыгын, өрт келип чыкса кандай зыян болот, ошого кандай дуушарга алып келерин, ошонун баарын түшүндүрүп айтса, ошондон башталат да биздин өрттү кандайдыр бир болтурбоого. Жок, эми негизи эле сиздердин кызматыңыздар, сиздердин тармак ошол өрттү алдын алуу, коопсуздукту мындай сактоо же болбосо алдын алуу боюнча бир кандай иш-чараларды уюштурасыздар да, алдын ала эскертүүлөр берилет мисалы үчүн. Бул суроону берип жаткандын себеби биз ушул кооптуу тармак, жооптуу тармак деген теманы тандап алдык. Анткени бул тармакта сиздер дагы эмгектенесиздер. Бүгүнкү күндө мынакей шаарыбыздын аймактарында, Борбор калаада көпчүлүк учурда акыркы күндөрү өрт көбүрөөк катталгандай фактылар катталды да. Ошол боюнча суроо бергим келип жатат да, мынакей көп кабаттуу үйлөрдө же болбосо мыйзам салынган үйлөр, ошол учурда дагы башка мынакей соода түйүндөрүнө да өрттөр келип чыгып жатат да. Ошол өрттүн коопсуздугун алдын алуу боюнча сиздер ошол мекемелерге кандайдыр бир эскертүүлөрдү же болбосо түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөрбү? Ооба, албетте. Биз эми бул болуп жаткан өрттөрдүн баары кандайдыр бир шалаакылыктан да, көбүнчө өрт чыккан, бул кандайдыр бир 1% техногенный, калган 99% бул шалаакылыктан, өрт эрежелерин одоно бузгандыктан келип чыгат. Ошондуктан биз пландын негизинде иш алып барабыз. Жылына квартальный пландар болот. Ошо планга киргизебиз. Ал планды алдын ала квартал башталардын алдында бир ай мурун экономика министрлиги менен соглашение кылабыз да. Алар менен алардан уруксат кагазын алып, анан кийин текшерүүгө барабыз. Бул ишкердик субъектилерди текшерүү боюнча мыйзамдын негизинде иш алып барабыз да. Өкмөттүк имараттарды өзүбүздүн план негизинде, ал дагы бирок буйруктун негизинде иш алып барабыз. Мисалы айтсам, былтыр биз 3200-дөн ашык текшерүү жүргүздүк. Ошо текшерүүлөрдүн негизинде 1700-дөн ашык көрсөтмөлөр берилген. Ал көрсөтмөлөрдүн кандайдыр бир аткарбагандар болот да. Аткарбагандарга аларга Кандай чара көрөсүздөр? Аларга мыйзам чегинде, аларда Жок, мыйзам чегинде дегенде административдик штрафтар. Да, бузуулар кодексинин негизинде Кыргызстан ошо бузуулардын кодексинин негизинде биз чара көрөбүз. Бирок ошондой болсо дагы бузуу эрежелери катталып турат, болуп жатат, туурабы? Албетте. Ал кандайдыр бир адамдын ички кандайдыр бир эмеси да өзүнүн коопсуздугуна кайдыгер мамиле жасагандыгы. Чоң рахмат. Бобек Эргешович, айтсаңыз, негизи эле ушул өрт коопсуздугу жана табигый кырсыктардын алдын алуу үчүн кандай аракеттер жүрүп жатат азыркы учурда? Өрт өчүрүү кызматы дагы азыр бүгүнкү күндө көңүл жылтарлык эмес да. Мынакей буга чейинки ошол өрт өчүрүү кызматы көпчүлүк учурда ошол шаардыктардын айтымына караганда алардын нараачылыгы тудуруп жатат да. Убагында жетип келе албай же болбосо ошо транспорт маселеси. Ал эми өрт өчүрүү кызматына суроо бергенде ошол эле учурда алар транспорт маселесине келип такалат да. Бүгүнкү абалы өрт өчүрүү кызматынын. Мен азыр жооптун алдында айтып коет элем. Биз просто телекөрүүчүлөр, может быть, кичине бир түшүнбөстүк болуп калышы мүмкүн. Бул жак госэкотехинспекция, орустар айтмакчы. Булар
булардын структурасы бүгүнкү күнгө бизге эч кандай баш ийбейт. Булар госэкотехинспекция осуществляет надзор и контроль. Алдын алуу иштери Да, боюнча эскертүү. и алдын алуу, административдик наказания жана толугу менен мисалы госэкотехинспекциялардын адистери любой помещениеге, любой үйгө киргенге укугу бар. Буларда мыйзам жагынан бекилген, туурабы, э? Мындай текшерип. Бирок жеке турак жайларга кирүүгө мүмкүн уруксат берилген эмес. Пожарная безопасность жагынан буларда толугу менен укугу бар. То есть могу жака кирип деле, мисалы неме барбы, баллон пожаротушение барбы, могу жооп береби, выходна кире бериш эшиктердин кеңдиги же бийиктиги жооп береби, кандай адам чуркаш керек, схемалар чызылганбы деген булардын укуктары аябай күчтүү да госэкотехинспекцияда. И мен ойлойм, именно чтобы өрттөрдү азайтуу боюнча булардын системасы негизинде ошол үчүн түзүлгөн да госэкотинспекция. Илгери бул мурунку жылдары госэкотинспекциянын именно ушул тармагы бизге караштуу эле. Министерство неме өзгөчө кырдаалдар министрлигине бизде азыркы күндө профилактика калды. Если мисалы азыркы маалда, эми былтыр азыркы маалда госэкотинспекция надзор менен контроль кылса, биздикилер профилактика, то есть ведение лекционных бесед. Бизде мисалы өзгөчө кырдаалдардын министрлигинин пожарныйлары үйгө кире албайт, неме кылбайт, сыртынан уруксат берсе кирет, уруксат бере албаса кире албайт, бирок түшүнүктүү иштерин жүргүзгөнгө гана укуктуу. Жана могу өзүбүздүн жарандарыбыздын болуп аткан нараазычылыгы, өрт өчүрүүчүнүн өчүрүүчүлөрдүн жумуштарына, болгон техникаларына, бул өзү негизинде өрт өчүрүүчүлөрдүн эң коопсуздук маалы бул кышкы мезгил. Бул байланыштуу ар бирөөңүздөр билесиздер, бул отопление печной болобу, же электрический болобу, же газовый болобу, кандай болбосо дагы бул в основном связано с отоплением. Эми азыракта кеткенде бул эми столовый же берке кичинекей тамак даярдоочу жерлер да, жайлар. Ошо тууралуу видеолор бар, ал бул бар, элдердин нараазычылыгы бар. Мен ойлойм, бул эң туура нараазычылык. Действительно, монда келгенде кээ бирки маалдарда биздин машиналарыбыз жетпей калып атат. Кээ бирки маалдарда кечигип барып атышат. Кечигип барып аткандагы, кечигип барса дагы о жерден жүрбөй калып атат. Жүрүп калганда дагы суутун чачканда суусу бир 2-3 жерден өзүнчө бир фонтан болуп чыгып кетип атат сууларычы. Бул маселе аябай курч маселе. Но буга мен себебин айтып коеюн, эмне үчүн? Мисалы, Кыргызстан боюнча бизде 221 машина каралган. Бизде бар фактически наличие. 221 өрт өчүрүү машиналарынын арасынан 35 машина толугу менен керексиз. Бунун арасынан 14 машинабыз тоже керексизден чыкты. Кечээкиде ковидке каршы жүргүзүп аткан иштер боюнча биздин дюралевый насосторубуз, баягы сууну качаттаган насосторубуз, өзү технический характеристика боюнча сууну качаттаса, онун мисалы мөөнөтү 10 жылдык болсо, хлорду, аябай едкий растворду куйганда, булар болсо буквально 1-2 айдын ичинде эле тынчып калып атты. Дюральды хлор толугу менен жеп салат экен да. Ошого 14 машинабыз аяктан дагы керексизден чыкты. Бообек мырза, кечиресиз, сөзүңүзгө аралжы, кайра улантабыз. Азыр бизде түз эфирде коңгуроо бар дейт. Алло, саламатсызбы? Котмандуу кечиңиз менен. Алло деп коюңуз. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Алыстап кетти, биз энди уланта беребиз кайра. Ошо калган 186 машинанын арасынан 75 машина 2008-2009 жылдары алган машина. Калганы 2000 жылга чейин алынган машиналар. Баары на базе ЗИЛ. Пожарный машиналардын иштеген мөөнөтү 10 жыл. Ошондо 2008-2009 эсептеп туруп, азыркы 2020-21 алсак, толугу менен бүт калган машиналарды биз закондоштуу түрдө списание кылып ырып десек болот да. Бирок ого карабастан биздин ошо пожарныйлардын эң ошо мээнети менен, эң ошо аракеттери менен жетишсе да жетишпесе дагы урушуу сөгүлүнү угуп атса дагы, неме кылып атса дагы,
ушуну хотя бы бир более-менее боеспособный техника катары кармап өзүнүн милдеттерин аткарып атышат. Мен башында айтып кеттим эле, 5 жыл деген бул кайсы цифрадан чыгып атат? 5 жылдан кийин биздин пожарныйлар араба менен жыгач бочкага сууну куюп алып, чакалап ошо өрттү өчүргөн деңгээлге жетмек. Если биз азыр убагында могу өрт өчүрүүчүлөрдүн техникаларына керектүү көңүлүбүздү бурбасак. Шаарда канча өрт өчүрүү унаас транспорт бар? Шаардын өзүндө борбор калады. Шаарда толугу менен мен айта албайт экенмин азыркы күндө. Өзү жалпысы Кыргызстан боюнча бизде 90 ушундай ПСЧ деп коет, пожарная спасательная часть. Но эң көбү жайгашкан пожарный неме шаарда. Шаарда биз тарайымса өзү өрттөр дагы эң көп чыккан биз Бишкекте болуп атат жана Ошто болуп атат. Биз могу кече жакында Кореядан келген, буга чейин Япониядан келген 2 БУ машинабыз келди эле. Кече жакында Корея эли бизге дагы 2 машинаны подарка кылды. Биз буларды болушунча шаарга жайгашканга аракеттенип атабыз. Себеби дегенде маселеси аябай оор, аябай курч. Шаардын дагы өзгөчөлүгү эмнеден болуп атат? Шаарда мисалы бизде азыр эң көп кабаттуу үйлөр салынып атат. Мисалы эң көп кабаттуу бизде 24 этаждык үй салынды. Бул ар бир эле биздин жараныбыз билет. Бул Бишкек парктын үйлөрү. 2 башнябыз. Ал 2 башнянын бийиктиги 75 метр. Биздин болгон азыр шатыбыз 50 метр. Демек аны өрт чыгып кете турган коркунучу жаралсан өчүрүү мүмкүн эмес. Жогорудагы турган этаждарда өрт чыга турган болсо, биз абсолютно технический жагынан куткарганга үлгүрбөйбүз, жасай албайбыз аны. Чоң рахмат, Бобек мырза, кечиресиз, ушул жерде сизге Мирлан мырза сизге суроо бергим келип жатат. Мынакей көп кабаттуу үйлөр деп азыр Бобек мырза айтып өттү. Демек ага 50 метрге чейин деп жатат транспорттор. Бирок аганын өчүрүү эгерде кокустан өрт чыгып кете турган жагда жаралса, анда өчүрүү мүмкүн эмес деп белгилеп жатат да. Эми ушул учурда экологик техникалык кызматкерлер ушуну алдын алып бир катуу чараларды көрүп, көп кабаттуу үйлөр көп, шаарыбыздын барган сайын мына урбанизация маселеси дагы мына өрчүп өнүгүп бара жатат. Ошуга экологик техникалык кызматкерлер бир чара көрөбү, кандай аракеттерди көрөт? Учурда мисалы үчүн көпчүлүк мынакей туракка азыр ишканалардагы экотех инспекциянын көзөмөлүнө каралбай эле кетип калып жатат да. Ушул боюнча жооп берсеңиз. Андай турак жайлар салынып атканда бизде госэкспертиза деген бар. Мамлекеттик экспертиза. Ал мамлекеттик экспертизада биздин адистер бар, биздин коллегалар, мындайча айтканда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ошо госэкспертизанын эмес курамында адистер бар да. Ошол жакта мыйзам чегинде чынында 75 метрден өйдөй салынган имаратта ошол салып аткан субъект курулуш компания ошол өрт иш-чараларын камсыздаш керек да. Мисалы вертолетный площадка болуш керек. Ошо бул вертолет тик учак биз үчүн азыр жомок сыяктуу эле болуп атат да. Жок, ошо ал мыйзамда каралган. Кагаз жүзүндө бар, бирок кагаз жүзүндө бар. Практика жүзүндө. Ал ошо экспертизада ошо корутунду алганда ошолго корутундуну чыгарып бериш керек. Чынында ошол экспертизанын мүчө комиссияларычы ушундай эме корутундунун эмесин аткарсын депчи нормалар. Азыр министр мырза өзү баса белгилеп өттү. Мен айтайын деген оюм мынакей мүмкүн эмес деп жатат. 75 метрге чыгууга мүмкүн эмес. Ошон үчүн алдын болгону гана алдын алуу эрежелерин сакташ керек. Эмне кылыш керек? Катуу чара көрүш керекпи? Азыр көзөмөл жүргүзүлүп жатабы экологик техникалык кызматкерлер тарабынан ушундай бийик кабаттуу үйлөргө? Ооба, биз тараптан мындайча айтканда орусча бийик кабат 28 метрден өйдө бийик кабаттуу үйлөр деп саналат. Бийик кабаттуу үйлөрдө атайын түтүн кирбеген атайын лестничный площадкалар болуш керек. Незадобляемые лестничные площадки деп коет. Анын баары тең корутундун негизинде жасалат. Биз аны биз тараптан көзөмөл жүргүзөбүз. Андай мындай мыйзам бузуулар жок. Бобек Эргешевич, айтсаңыз, мынакей жаздын келиши менен бизде Кыргызстанда табигый кырсыктар көп катылат да. Калкты кооптуу аймактан көчүрүп кетүү түшүндүрүү иштери мисалы үчүн буга чейин жүрүп келген да. Ошол боюнча кандай иш-аракеттер жүрүп жатат? Ооба, туура айттыңыз. Азыр могу кыш мезгили уже аягына чыгып баратат. Өзү өрттүн дагы сандары мисалы кышындасы 18, 20, 15
ар күнү сайын ошондой такталып аткан болуп атса, азыркы күнү 3, 4, 5тен ашпай турган ар күнү ошондой неме маалыматтар түшүп атат да. Азыр эми жаздан баштап бизде уже табигый кырсыктын сезону башталды деп айтсак болот. Бул табигый кырсык кайсыл жактан? Биринчиден башталат. Бул жазындасы бизде сел каптоо, суу каптоо, суулар көбөйүп жерлердин жээктерин жеп неме кылат, айдоо аянттарын азайтат, үйлөргө коркунучтарды жаратат жана ошондой эле ар башка ошондой коркунучтар болот да. Бул ушундай кырсыктар, ушундай өзгөчө кырдаалдар бул бизде түштүк жактан келет. Бул Баткен областынан баштап келет дагы, келип бул башталышы марттын аягы апрель келип ошо Оштон баштап уже Жалал Абадтан мына түндүккө чыгып кетет. Өзү толук ошондой кырсыктардын арасынан мисалы түштүк бизде 80% занимает. Кыргызстан боюнча эсептегенде 20% түндүккө. Эң мындай коркунучу жок, тынчыраак жай бул Талас областы. Эң көйгөйлүү жай бул трансграничный дарыялар. Ошо эле могу Чу дарыясын айтайын. Чу дарыясы ар жылы суу келген сайын жээкти жеп биздин Кыргызстандын жерибизди азайтып келатат. Мисалы 91-жылдан өзүбүздүн эмгендүүлүгүбүздү алган жылдан баштап азыркы мына 21-жылга чейин эсептесек, бул эми достоверный факт эмес, но предварительный прогноз боюнча айтып атышат, божомолдоо болгондо 1000 гектарга чейин жерибиз уже коңшу мамлекетке өтүп кетти деп. Бул себеби кандай болуп атат? Коңшу мамлекетибиз бизде аябай туруктуу, бай мамлекет. Бул жээктерди жакшы бекемдөө жумуштарын өткөзөт. Берки курчоо зымдар менен курчоо немелерин коёт, зымдарын коёт. Бизде жээгибиз бекитпегендиктен суу биз тарапка тээп дарыябыз биздин жерибизди жеп кетип атат. 5 жыл өткөндөн кийин, 5-10 жыл өткөндөн кийин коңшу мамлекетибиз дагы жылдырат, дагы бекемдөө жумуштарын жүргүзөт, жаңыдан дагы торчолорду бер жакка жылдырат. Ошентип жылып атып, азыр биз толугу менен айтсак болот, аныктап, что биздин өзүбүздүн жерлерибиз бул ошол эле Тажикстан жактан караштуу, ошол эле Өзбекстан жактан караштуу. Но мен просто мына примерди айтканым, бул биздин Чу дарыясында. Ошол тууралуу бул депутатский корпуста дагы көзөмөлдө турат. Азыр Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн личный да көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу личный тапшырма да берген, ушу бекемдөө жумуштарын срочно бекитиш керек, могу дарыянын жеген нуктарын буруш керек керектүү каражаттарды чечип туруп ошол жумуштарды башта деген өзүнүн бекем берген тапшырмасы бар да. Мен ойлойм ушу табигый кырсыктардын ушундай эң көйгөйлүү маселелери бар, но мындай келгенде баары эле ошо акчага келип такалат да. Жогоруда сөз кылып өттүк, мен да баса белгилеп суроо бергим келип жатат, министр мырза. Тик учак боюнча, вертолеттор боюнча. Бизде Кыргызстанда бул азыр болгону гана бир гана даана болгон деп жатат, бирок сиз өзүңүз белгилеп өттүңүз, ал дагы жарыктан чыккан. Ушул боюнча кандай бизге негизинен азыр мынакей 75 метрге чейин бийиктикте биз 50 метрге чейин жетет деп айтып жатпайсызбы? Бул учурда бир гана өрттү өчүрүү ыкмасы ушул тик учак менен гана камсыздалат да турабы? Бизге алып келсе болобу ушул кошуна өлкөлөр менен сүйлөшүү жүргүзүп негизинде? Жок, 70 метрлик бийиктикке турган зданияларды бул в основном лестница менен эле куткаруу жумуштарын өткөзөт. Мисалы айнектен куткаруу жумуштары жүргүзүп аткан болсо, вот мына эле биздин госэкотехинспекциядан келген коллегабыз айткандай, лестницалар задымление болуп, адам чыга албай, же наоборот очаг пожара ошол жакта жайгашкан болсо, элдерди куткаруу жумуштарын айнектен жүргүзөт. Ошо, по крайней мере, ошо Руби Бишкек парктын үйлөрүн бизде предусмотрен только через лестницу. Болгон, мисалы, ошо эле мен аягына чыкпай калдым. Мисалы, Ошто 16 этаждык зданиялар азыр курула баштады. 16 этаждык зданиянын бийиктиги 30 метр.
16 этаждык зданиянын бийиктиги 50 метр. Ал жакта болгону 30 метрлик шатыбыз бар. То есть мындай режим менен караганда биз өзүбүздүн 50 метрлик шатыбызды ошко беришибиз керек. А бул жака 70 метрлик шатыны алып туруп ошо жумуштарды жүргүзүбүз керек да. Тик учактын анын максаты башка. Ал болсо в основном проведение спасательных операций жана бийик тоодо жайгашкан озеролордун, могу немелерден, суулардын, ледниктердин, кар көчкүлөрдүн ошо изилдөө жумуштарын жүргүзүш керек. Фотосъемка, гляциология деп коет, ошолордун жумуштарын жүргүзүш керек. Чоң рахмат. Өрттүн келип чыгуу кесепетинен көпчүлүк учурда эмне менен байланыштырсак болот, Мирза мырза? Мен жогоруда айтып кеттим. Бул адамдын эле кайдыгерлик, Адамдык факторлор, кайдыгерлик боюнча. 1% ушул кандай техногенный да, самовозгорание деп коет. Андай учурлар көп катталбайт. Катталса да анда-санда көбүнчө адамдык факторлор. Мына жакында эле ушул борбор түйүндөрү, сода түйүндөрү Аю Гранд Комфорттун үстүнөн масала маалымат каражаттарынан маалымат чыкты, үстүнөн төтүнчү ката же болбосо өрт чыкты деген маалымат чыкты да. Ошол учурда эгерде экотехинспекция алдын алуу иштерин жүргүзүп, ошол жерде өрт чыккандан кийин, өрт өчүрүп бүткөндөн кийин сиздер кандай кызмат аткарасыздар, кандай талаптар коюлат? Аю Гранд Комфорт боюнча айта кетсек, Аю Гранд Комфорт 2020-жылы пландык текшерүүдөн өткөн. Пландык текшерүүдө ал Гранд Комфорттун бул ишкердик субъектиге кирет да. Көрсөтмө берилген, ал көрсөтмөдө көрсөтүлгөн эмен биздин талаптардын баарын аткарыптыр. Ал жерде өрт чыгып кеткен, бул лифтовой шахтада кандайдыр бир монтажный работа жүргүзгөн экен, ошондон мындай короткий замыканиядан түтүн чыгып, кандайдыр бир чоң задымление болгон да. Боюң мырза, айтсаңыз, негизи эле ушул экотехинспекциянын кээ бир укуктары же болбосо колдору байланган сыяктуу да. Азыр мисалы үчүн мурда экологиялык техникалык коопсуздук кызматы ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тармагында турган деп айттыңыз. Эми кайра дагы азыр жаңылануудан кийин кайра кошулат деген дагы сөздөр болуп жатат. Буга көз карашыңыз кандай? Кандайдыр бир дагы мүмкүнчүлүктөр берилеби эгерде экотехинспекциянын? Азыр могу жаңы биздин өкмөтүбүздүн бул кадамдары мен эң туура деп эсептейм. Бул өрттүн кырсыгы аябай көп экономикалык ущерб алып келет. Бул адамдын өмүрүн алып кетет. Бул вообще адамды любой предпринимательга сызга отургузуп коет да. Ошондуктан азыркы биздин өкмөтүбүздүн жүргүзүп аткан саясаты бул жагынан, чтобы госэкотехинспекциянын функцияларын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин функциясы менен бириктирүү боюнча мен эң туура деп эсептейм. Бул негизинде мисалы моундай алганда биз изилдөө жумуштары менен жүргүзгөндө мисалы могу график боюнча мына 15-жылдан баштап өрт только өсүп атат да. Бул жылдай түшпөй атат. Только өсүп атат. Өскөндүн дагы бул себептери могу коллегам айтып кеткендей адамдын себеби. Мисалы ошо эле жеке үйдү алганда, жеке менчик үйдү алганда же неме алгандабы туура эмес строительный материалдарды колдонуу, күйүүчү материалдарды колдонуу, туура эмес электропроводкаларды колдонуу, туура эмес сеченияларын колдонуу, куртка деп коет, баягы зымдарды алып келтирип бириктиргенде жөнөкөй эле моундай эле бурап коюп колдоно турган. Перегрузка сетей неме кылып атышат. То есть если өзүнүн зымдары бир рассчитан АВГ немесе зымы болуп 2,5 киловаттка рассчитан болсо 4 киловаттык нагрузканы берип атышат. И ошол жерден ошо точка возгорания ошол жактан чыгып атат да. И ошондой адамдын туура эмес жагынан жүргүзүп аткан жумушу менен мисалы мен просто мен пример айтам. Караколдо өрт болуп бир 2 этаж үй күйүп кетти. Азыр сот иштери жүрүп атат. 14 мүнөттүн ичинде күйүп кетти. Аякта 2 машина барды, 1 машина бузуп болуп калды. Азыр аябай мындай острый вопрос болуп, ошо себептерин катуу каралып жатып атышат да. И ошол жерде дагы аягында күнөөсү ким? Байкуш ошо пожарный. Эч кандай күнөөсү жок пожарныйга 220 000 сомду мойнуна илип коюп атышат. Мен билбейм бул кайсы расчеттор менен бул илгендерин. Мисалы ошо эле
первичный соттун немесин чечимине караганда өзгөчө кырдаалдар министринин мойнуна 4.200.000 сомду илип коюшат. Эмненин негизинде? Если могу коллегам айткандай, бүт баарына себеп бул человеческий фактор болуп атат. Ол жерге барып туруп биздин пожарныйыбыз өрт жүргүзгөн жок, аны өрттөгөн жок. Аны болсо кыш мезгилинде перегруз маалында ошондой перегрузка болуп үйлөр өтүрүлүп атат. Ошого мен ойлойм, бул сөзсүз могу объединение функций контроля надзора и өрт өчүрүү жумуштары бул эң туура деп ойлойм. Себебинде бу жерде кээ бир адамдар айтып атышат конфликт интересов, то есть как бы булардын функциясы менен биздин функциясын бириккенде бул какой-то бир кызыкчылыгы пайда болот дегенчи. Бу жерде наоборот кызыкчылык эмес, бул бири-бирин кошумча кылып туруп, могу өрттүн санын азайтканга аябай көп маселени, то есть көп шарттарды түзүп берет. Себеби дегенде буларда аябай административдик укуктары бар. Бизде өрт өчүрүүчү мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мен ойлойм бул жакшы неме болот, жыйынтыгы жакшы болот. Негизи эле ушул экологиялык техникалык коопсуздук кызматкерлери ушул эле учурда эгерде алар ошол көзөмөлдү катуу жүргүзбөсө, ошол эле ташкары эле ошол өрт өчүрүүчү кызматкерлердин башына келип тийип атат да. Демек анын кошулуу аракети көрүлсө, же болбосо кошулуп калса, алды канча иштинде илгери болушу, же болбосо өрттү, коопсуздукту алдын алуу жагы дагы бир кыйла жакшы болмок деген ойду айтып жатасыз. Ооба. Чоң рахмат. Бир интервьюларыңыздын биринде дагы айткан экенсиз, ошо Кыргызстанда тайфун менен цунамиден башка баардык кырсыктар болуп турат деп да. Ошол кырсыктарды алдын алууда ӨКМ канчалык даярдыгы бар? Мунун ичинде Кыргызстанда эң көп катталуучу суу ташкындары, кар көчкүлөр. Бул жөнүндө дагы баса белгилеп өттүңүз. Ошол боюнча дагы бир жолу токтоло кетсеңиз. Жер титирөөлөр боюнча дагы. Эми бизде мисалы ошол эле мен айткандай суу каптаган, сел каптаган, ошол эле жер титирөө же берки засухабы же наоборот жаан нөшөрлөп жаап ошонун немесиби бак суу каптаганыбы, кар каптаганы баары бар. Бирок онун жанында мисалы сел каптаганы боюнча бул Советтер Союзунун мезгилинде геологическая партия деген бизде уюмубуз бар эле. Олар ошо именно селдин природасын, селдин жүрүшүн, селдин коопсуздугун далилдечү. Аерде бир өзүнчө бир штат менен каралган аябай опытный адамдар карачу. Эми тилекке каршы азыркы мезгилде алар толугу менен жоюлуп кетишти. Но ал структура жоюлуп кеткени менен сел жоюлуп кеткен жок. Селдин каптаган өзүңүз билесиздер, биздин тарыхыбызда аябай человеческий гибелдерге көп алып келип атышат. Ал тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин эле постоянно ар кандай жумуштарды жүргүзүшөт. Изилдөө жумуштарын, элдерди эскертүү, элдерге предписание, корутундуну беришип, олорго мамлекетибиз акчалай беришет, чтобы көчүп башка жактан үй салганга. Бирок ага карабастан жайгашып калган элдер, жанында жайлы отурган элдер аларга неме кылбайт экен, мындай көп да көңүл бурбайт экен дагы. Кудай сактасын деген кыргыздын мындай жакшы сөзү бар экен. Ошого Кудай сактасын деп жүрө беришет да. Бирок ону коркунуч келгенде, көп күндө жаан жаганда ал коркунуч аябай күчтүү экен да. Мен ошо ойлойм, мындай азыр өзүбүздүн да алдыбызда максаттарды коюп атабыз, нормотворческий проекттерди, актыларды даярдап туруп, чтобы элди ошо коркунучтуу жерлерден кандай көчүрүп кетүү жолдорун табуу, закондоштуруп, себебинен аларды бар туруп, колдорун буттарын байлап туруп эле машинеге салып, башка жакка жылдыра албайбыз, үйүн неме кылдыра албайбыз. Акча берилген, эл эскертүүнү алган, бирок көчпөй коюп атышат. Но мен ойлойм, ошо могу закондорду убагында азыр киргизип, жаңыдан караттырып, азыр ошо өкмөтүбүздүн күчүбүз менен ошолорду киргизсек, мен ойлойм бунун дагы жакшы эле профилактикасын көрөбүз да. Жер титирөө боюнча бул аябай непредсказуемое явление. Жер титирөө боюнча бизде ЦАИС деген аябай жакшы институтубуз бар. Ал жерде өкмөтүбүз выступает как учредитель. ЦАИС институтубуз германский правительство менен биргелешип ошо изилдөө жумуштарын жүргүзүп атышат. Но аларда жакшы эле показатель, биз олордун жыйынтыктары менен колдонуп ошо иштерди жүргүзүп атабыз. Чоң рахмат. Эми мынайки бул көзгө көрүнбөгөн азыркы мына кырсы каш менен кабактын ортосунда деп айтып коюшат да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде болсо ошол эле экотехинспекция канчалык ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсүн. Көпчүлүк элдер ошол кайдыгерликтин мамиленин айынан ошол өрт коопсуздук кооптуу жагдай жаралып жатат да. Демек муну көңүл четинде калтырбай, өкмөт дагы буга кол кабыш кылып, элдер дагы ага жардам берип, буга катуу аракет жасаса, бардыгы жакшы болот деген ойдобуз. Андыктан бардык ошол телекөрүүчүлөр дагы, шаар тургундарын дагы кайдыгер мамиле жасабай, ошол алдын алуу аракеттерин көрсө жакшы болмок да. Биздин убак да соңуна келип жетти. Бизде студияда конокто Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Эргешович болду. Ошондой эле Мирлан Кылычбеков өрт көзөмөлдөгү боюнча башкарманын кызматкери болду. Студияга келип ушу маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде учурча көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүнкү темабыз кооптуу тармак жана жооптуу тармак деген тема алкагында кеп сөз кылдык. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.